Досым, акыркы жылдардагы мен окуган эң мыкты чыгармалардын бири Арслан Койчиевдин ушул Бакшы менен Чыңгыз ханы болду. Көркөм мистика да бул мыкты. Мыкты. Бүтүндөй Совет элинин кантип маңкурт болгону жанагы Чыңгыз хандын урпактарынын көзүн тазалоо аркылуучу. Эмне гана кылышпаган советтериңчи. Ленин менен Сталинди пайгамбар кылыш үчүн, кудай кылыш үчүн ошол советтик идеологиянын куралы жанагы интеллигенция бечараны, азыркы бечара интеллигенциянын тамыры ошол жакта да. Маңкуртчулук темасы колдонулбаганы менен, бирок маңкуртчулуктун мазмуну ушундай чоң масштаб менен берилген да. Ташкенттеги Илимдер академиясынын кол жазмалары ошол коммунисттик системадан, кызыл сызыктан чыкпаган бир кыянатчылык менен ушундай берилген десең. Коммунисттерчи ушунчалык ташбор экен да, биздин ата бабабыздын тарыхын негизден өчүрүш үчүнчү ошол жасалма улутту жаратканда булар. Жаңы коомду жаратабыз деп бизди маңкурт кылып, коммунисттик тоталитардык идеологияга мээбизди угуп, биздин улуттук иденттүүлүгүбүздү ажыраткан так ушул китепте көрүнүп турат да, досум. Адам укугун, эркиндигин, намысын ушунчалык тебелеген саясий төбөлдөрдүн, сабатсыздардын бет бардасын ошончолук терең ачкан автор, бирок азыркы эки достун жанында кантип шынарлаш иштешип атканына таң калам эй. Анан ушундай арстандай таланттуу автор бүгүнкү күндө Садыр абабыздын жанында кантип саясий кеңешчи болуп отурганы мага өлгөндөй таң калыштуу. Диктатуранын табиятын түшүнүп, мыкты чагылдыргандан кийин могу чыгармагачы. Анан бүгүнкүдөй доконцалардын арасында ушундай таланттуу автор, BBC'де иштеди көп жыл, журналистикалык тажрыйбасы мол, адабий камылгасы мыкты автор бүгүн Садыр Жапаровдун жанында кеңешчи болуп отурат. Өткөндө могу китебин өзү берип жибериптир, окуп пикириңди айтсаң деп. Айттың мана? Алдагы могу китебин мамлекеттик токтогул сыйлыгына көргөзүп атыптыр го. Ооба. Кеп ошондо да. Ошол үчүн пикир жазышымды сурангандан чайналдым, кыжаалат болдум. Не дедиң анан? Көзүн айтпайт белең? Айттым көзүн эле. Карындашыма Куран окутуп келиптир. Анан сиз азыр бийликте турганда, болгондо да президенттин кеңешчиси болуп турганыңызда, бул мындай репутация алып келбейт дедим. Мындай тенденцияны Султан Раев, Кожогелди Култегин бийликте турганда мамлекеттик сыйлыктардын көбүн бөктөрүп алып коюшту да. Анан кошоматчылар да көп болот экен да. Бийликтин кандай тепкичинде болбосун, бирок адам дегениң кошоматчылык кылат экен да. Ошол тенденцияны таланттуу авторлор баштап койгону өкүнүчтүү да. Эмне дедиң анан? Бир тууган кайнагаңыз Сүйүнбек Касманбетов президенттик администрациянын жетекчиси болуп келди. Азыр мамлекеттик катчы болуп турат дедим. Анан ошол кокус токтогул сыйлыгы тийип калса, сизге репутацияңызга чоң доо кетет, талантыңызга доо кетет деп айттым, жакшы эле мындай сыпайылатып. Жаныңды жебечи. Ошентип айттың ана түз эле? Айттым, жакшы эле. Мен шароз экенимди билбей жүргөнүм эди, айтасың да. Сиздин талантыңызда шек жок. Мыкты жазуучу катары сиз эбак эле өзүңүздүн атыңызды таанытып койгон калемгерсиз деп айттым. Атаңыр, кейиштүү. Ушундай чоң таланттар майдаланып кетет экен. Сыйлык эч качан баалуулук болбош керек деп айттым. Бул коммунисттик төбөлдөрдөн калган саясий мурас экенин айттым, жакшы эле. Анан эми укпас эмне кылайын? Бул бийлик дегениң, мансап дегениң адамды майдалап салат экен деп. Ушуга мен жаман башым жетпейт да, таланттар иттин башына тагып. Дос күйдүрүп айтат принцибин сен да карманыпсың, жакшы. Эгер Арстан ушул жолку токтогул сыйлыгынан баш тартып койсо,
Bunысы тарихи бурулуш болмок да. Пүй деп түкіріп қойсынчы. Ушу өзү мамлекеттик сыйлыктан дагы бийик канча өйдө экенин көргөзүп коет да. Ушуга эгер эрки жетсе, мен Арсландын мантип колун кысатан элем. Мына жаңы маданиятты, жаңы салтты, жаңы аң сезимди ушинтип жаратыш керек деп.